пайыз, алар да 33 болчу, биз алмашып калдык. Бизде 33%, аларда 67. Жок, анын баары жалган маалымат, мунун баары жасалма эмелердин баары. Мына алтын деген өзүңөр билесиңер базарда сатылбайт. 2003 жылга уже Камека жанагынтип карыздарынан кутулду, кредит алып, кредитин төлөп бүтүп, анан эми алтынды сатып прибыль алыш керек да. Алтынды сатып прибыль алыш керек. Андан бир бөлүмү Центерага, Камекага, бир бөлүмү Кыргызстанга келиш керек да. Сатыш үчүн жанагындай биржага чыгыш керек да. Биржага. Естественно, анда жанагындай проценттери өзгөрүлгөнү, анын эми аны мен ийне жибине чейин айтып отурсам 2-3 саат керек. Бирок мен айтышым керек, ал кезде дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы эч кандай не пострадала. Эмне үчүн кечирим сурадыңыз анда? Кайсы жактан катачылык кетти? Мен кечирим сураганым единственное, что мына 97 жылдарда Камека иштеп, жакшы бүтүп эметип атканда ошондой бир незаконный послабление берилген экен да компанияга. Кыргыз алтын тарабынан. Сарыгулов деген болгон. Дастан. Дастан. Ошо Дастан Сарыгулов өкмөт менен макулдашпай, налоговый послабление Камекага ошондо бериптир 97 жылдарда. Ошон үчүн мен Дастан Сарыгуловду кызматтан алгам. Мен ошон үчүн кечирим сурадым. Ошол единственное биздин кеткен ката 97 жылы незаслуженный преференция берилиптир. Ал үчүн мен ошол мезгилде эле президент, ошол Кыргыз алтынынын президенти Дастан Сарыгуловду кызматтан алыстаткан. Хотя он был мой друг, мой как говорится, баягы элдин республиканын кызыкчылыгы, да, но истина превыше дегендей, Платон мой друг, но истина превыше дегендей, мен кызматтан алыстатып ал жигитти. Кечирим сураганым только ошол. Андан кийин, менден кийин мына алтындын пайдасын кийинки өкмөттөр көрдү. Президент Бакиев, Отунбаева, анан кийинки өкмөттөрдүн убагында, особенно когда цены на золото возникли, ошондо мисалы Отунбаеванын убагында исключительно ошо алтындын баасы менен республика выжила.